Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз бул видеонун сапаты. Бардык заманбап смартфондор Full HD'ден баштап 4K'га чейинки сапаттагы видеолорду тарта алат. Адамдардын көбү кайсы сапатты тандаш керек деп сурашат. Азыр түшүндүрүп берем. Эгер телефонуңуз iPhone болсо, камерага тартууда өйдөңкү оң бурчунда видеонун сапатын жазылган жазууну көрө аласыз. Аны бассаңыз, видеонун сапаты өзгөрөт. Эгер Android смартфон колдонсоңуз, анда ылдыйкы сол бурчтагы настройки деген жерди басып, ал бөлүмдө видеонун керектүү сапатын тандап алсак болот. Алгач терминологияны тактап алалы. Пиксель бул сүрөттүн эң майда бөлүкчөсү. 1 пиксель бул түс менен жарыктын уникалдуу сапаттарын камтыган чекит. Кыскача айтканда, бир сүрөт бардык пикселдердин жыйындысынан турат. Пикселдер канчалык көп болсо, видео ошончолук деталдуу болуп, көп маалыматты өзүнө камтай алат. Видеодогу кадрдын узундугу менен туурасынын катышын разрешение дейбиз. Бул термин видеодо канча пиксель бар экенин билдирет. Башкача айтканда, 1080p сапатында тартылган видеодо эки тараптын катышы 1920-ны көбөйтүү 1080 пикселди түзөт. Геометрия сабагында аянтты аныктоо формуласын колдонуп, бул эки маанини көбөйтөбүз. 1920-ны көбөйтүү 1080 барабар 2 миллиондон ашык болот. Ошол видеодо дал ошончолук пиксель бар болот. 4K форматы Full HD форматынан 4 эсе чоң. Демек, анда 4 эсе көп маалымат сакталат. Бул 8 миллиондон ашык пиксель. Азыркы учурда дүйнөдө Full HD бул стандарт. Бирок айрымдары аны эскирип кеткен формат деп эсептешет. 4K болсо ал да канча тагыраак жана сапаттуураак. Азыр аларды салыштырып көрөлү. Full HD азыркы мезгилдин стандарты. Көптөгөн телевизор, смартфон жана акылдуу сааттар дал ушул форматтагы видеону көрсөтүшөт. Демек, Full HD кылып тартсак, баары бир сапаттуу видеону бере алабыз. Ал көптөгөн түзмөктөрдө бирдей болуп көрүнөт. Бул форматтын дагы бир артыкчылыгы, мындай видео 4K'дан айырмаланып, телефонуңуздун эс тутумунда азыраак орун ээлейт жана интернет аркылуу жиберүүдө кыйла тезирээк болот. Дагы бир артыкчылыгы соц тармактар. Учурда TikTok жана Instagram сыяктуу бардык соц тармактардын көбү Full HD форматтагы видео менен иштегенге ылайыкталган. Мындай видеолорду жүктөгөндө сиз видеонун сапатын жоготуп албайсыз. Ошол эле учурда 4K видеону соц тармакка жүктөгөндө стандартка ылайык кылып, соц тармак видеону кысат да натыйжада видеонун сапаты төмөндөйт. 4K форматынын эң негизги артыкчылыгы анын сапаты. Бул форматта видео тартсаңыз, кийин монтаждап жатканда кадрды каалагандай чоңойтуп аласыз. Мындай видеонун сапаты начарлабайт. Кайсы форматта тартуу керек? Журналистикада Full HD форматында тартууга көбүрөөк артыкчылык берилет. Анткени журналисттер видеолорду бири-бири менен тез бөлүшүп турушу керек. Эгер материалды жасоо шашылыш эмес болсо, жана баарын жакшы сапатта кылгыңыз келсе, анда 4K форматында тартсаңыз болот. Бир нерсени эстен чыгарбаңыз. Журналистикада камераңыздын эс тутуму чектелүү болот. Жана баарын тартып алууга эч качан жетише албайсыз. Андыктан сизге керектүү делген нерселерди гана тартып алууну ойлонушуңуз керек.